Эч кимге жан тартпастан адилеттүүлүк менен калыс чечим чыгаруу. Бул жоопкерчилик сотторго жүктөлгөн. Алар чыгарган ар бир чечимдин артында адамдын тагдыры турат. Андыктан судьялар дайыма калыстыкты тутуулары керек. Адилеттүү, ачык айкын, көз карандысыз сот системасын курбай туруп, мамлекетти өнүктүрүү мүмкүн эмес. Акыйкатсыз чыгарылган бүтүм жалпы мамлекеттик башкарууга, бүтүндөй коомго доо келтирерин президент Сооронбай Жээнбеков сот системасынын 95 жылдыгында дагы белгилеп өттү. Теманы Айпери Саматкызы улантат. Сот системасынын түзүлгөндүгүнө 95 жыл толду. Аталган орган дээрлик бир кылымдык тарыхый мезгил ичинде мамлекеттик бийликтин бир бутагы болуп калыптанып, дааныктуу жолду басып өттү. 19-кылымга чейин кыргыз элинде соттун милдеттерин бий казылар аткарышкан. 24-жылы түзүлгөн болчу. Ошондо анда облустук сот болуп, 23 участкалык соттор түзүлгөн. Жолу чындыгында кыйын эле болду. Түзүлгөндө дагы бизде кесипкөй кадрлар жок болчу. Мурунку жанагы падышалык Россиянын кадрлары болчу. Өзүбүздүн казы бий соттор болгону менен анча билими жок болчу. Анан шарият адат менен эле иштешип аткан. Аталган тармак 3 этап менен каралып келет. Биринчи социалдык революциялык баскыч советтик жана эгемендик доор. Өлкө эгемендикке жетип, конституция кабыл алынгандан баштап сот тутумунун көз карандысыздыгын жана анын ролун жогорулатуу максатталган. Бүгүн сот системасы башка. Дүйнөдө өз орду бар бөлөк мамлекеттер менен кызматташа ала турган тажрыйба алмашкан орган. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк доору бул биздин Кыргыз Республикабыздын түптөлгөн эгемендүүлүктү алган укуктук мамлекет болуп туруп болгондон кийин ушул 3 бутактын бири сот системасы болгон. Ушул сот системасы укуктук мамлекет болуп туруп өзүнүн ишин жүзөгө ашырганда көп иш-чараларды түзүп, жаңыдан ушу соттук реформаны жүзөгө ашырыш үчүн сотторду тандоо кеңеши, сот кеңеши пайда болуп туруп, ошонун негизинде көп иштер алып жүрүлөт. Таза, ачык жана көз карандысыз сот системасын түзүү. Бүгүнкү күндө мамлекеттин алдында ушундай максат бар. Жыл башынан бери соттук укуктук реформаны ишке ашыруу колго алынган. Азыр санариптештирүү процесси жүрүп жатат. Биз мына бир жылдын ичинде ошо санариптештирүү дегенде бул автоматташтырылган маалымат система деген. Ал эми бир эле компьютер коюп койгондон эмес. Биз азыр 80 зал деп атабыз, бирок аймактар жагынан айтканда бизде Бишкек менен Чүйдө. Бирок себеби эмнеде иштер аябай көп Бишкекте, Чүйдө каралат. Мына азыр биздин пландарыбызда биз келе жаткан жылдарда биз уже тендер жарыялаганбыз. Азыр келе жаткан жылда 20-жылда биз бардык аймактарды камсыз кылалы деп атабыз ошол жагынан. Санариптик инфраструктура, видео байкоо артыкчылыктуу тартипте киргизилүүдө. Муну менен соттук процесс мурдагыдай көмүскө болбойт. Заман талабына жараша материалдык база дагы жакшырууда. Имараттар толугу менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп жаткан убак. Шарттар түзүлүп, капиталдык ремонттордон өтүп, Тоң райондук соту, Ак Суу райондук сотунда көп иштер жүргүзүлдү. Капиталдык ремонт боюнча. Ал эми Балыкчы шаардык соту болсо, абдан акыркы технологияны сактоо менен, бардык шарттарды түзүү менен капиталдык ремонттон өтүп, азыркы күндө бардык соттор ошо шарты менен иштеп жатат. Сот тутумун каржылоонун көлөмү жылдан жылга өсүп жатат. Алсак былтыр аталган тармакка 1,6 миллиард сом бөлүнсө, быйыл 2 миллиард 154 миллион сом каралган. Сот реформасы ишке ашыруу үчүн мамлекет жетишүү акча каражат бөлүүдө. Сот системасынын ачыктыгын, адилеттүүлүгүн камсыз кылуу максатында санарип технологиясы кирүүдө, материалдык база жакшырууда. Бирок реформаны кыдырганда, регионго чыкканда, аймактарга чыкканда, областка барганда, ошол жердеги соттун жетекчиси менен, област соттун, шаардык соттун, укук коргоо орган жетекчилери менен, аткаруу бийлигинин башчылары менен ушу сот реформасына тиешелүү бүт мамлекеттик органдын жетекчилери менен жолугуп атам. Ушул реформа кандай жүрүп атат деп өзүм кабардар болуп атам. Андан сырткары билесиздер, май айында ушу сот реформасын көзөмөлдөө боюнча жумушчу эксперттик топ түзүлгөн. Алар мына тынбай кыдырып, алдыңкы райондорго чейин барып келип атат. Мен ушу бир белгилеп кетейин. Реформа алдыга жылдырыш боюнча чынында соттук корпуста мындай ички дүйнөсүнөн чыккан аракет, демилге ушу ишти тездетишке ашыралы деген аракет
мына жакшы болбой жылбай атат да. Кээде дагы эле соттордо жеке адамдык фактор ушул кээде тоскоолдук болуп атат. Бул мыйзамдан, Кудайдан коркуп, баарыңа тегиз айбирди болуп кетти айсын алысмын. Мына ушул адам факты жоймоюнча биз канча каражат жумшабайлы, канча техника жаңылабайлы, канча алдыңкы технология киргизбейли. Жердеги соттор өзүңөр бир менен иштемейинче бул сот реформасын игиликке бул жетишпейт. Ушуну абдан эске алсаңар. Буга чейин сотторго болгон ишенимдин төмөндөп кеткени рас. Соттук укуктук реформа дал ушул ишеничти кайтаруу үчүн жүргүзүлүп жатат. Сот билигине ишеним болгондо гана алга жылуу өнүгүү болот. Сот реформасынын ишке ашырылбай, артка жылдырып келгени өлкөбүздүн өнүгүшүнө кедерги болгон тоскоолдуктардын бири болду. Ошондуктан эч кылчактабай реформаны аягына чыгаруу керек. Мамлекет бул иште сотторго ар тараптан колдоо көрсөтүп жатат. Ошол учурда маселенин көбү соттордун корпусунун ичинде чечиле турганын, судьялардын өзүнө гана байланыштуу экенин башкалар эме сиздер жакшы түшүнөсүздөр. Адилеттүү сот системасын мамлекет жакынкы 5 жыл аралыгында ишке ашырууну көздөгөн. Бул кадам элдин колдоосуна муктаж. Анткени реформанын ишке ашпай калышын каалаган эскиче жашоону эңсеген күчтөр аз эмес. Урматтуу сот системасынын кызматкерлери, адилеттүү, ачык айкын, көз карандысыз сот системасын курбай туруп, мамлекетти өнүктүрө албайбыз. Ансыз экономиканы, социалдык чөйрөнү алга сүрөө, жарандардын укугун коргоо, адилет мамлекетти башкарууну түзүү мүмкүн эмес. Бардык тармактарда тең реформаларды иликтүү ишке ашыруу сот системасынан көз каранды экенин өзүбүздүн тажрыйбабыз көрсөттү. Ошондуктан сот реформасын жауаптуу өлкөнүн өнүгүшүнө түздөн-түз таасир эткен реформа катары кабыл алуу керек. Соттор бийликтин 3-чү бутагы, алардын татыктуу иш алып баруусу адам тагдыры үчүн абдан маанилүү. Албетте, соттор көз каранды эмес болушу зарыл. Башкалардын таасири менен туура эмес чечим чыгаруу мүмкүндүгүн жоюу керек. Бирок сот бийлигинин көз карандысыздыгын жеке судьянын өзүн билендиги деп түшүнүүгө болбойт. Ар бир судья кабыл алган чечим үчүн өлкөбүздүн, коомубуздун алдында жоопкер. Жарандар ишенип адилеттик издеген акыркы инстанция соттор. Алар бир тараптын кызыкчылыгын коргобой, эч кимге жан тартпастан чындыкка баш ийүүлөрү милдет. Бүгүнкү күндө мындай талап менен эмгектенген соттор жок эмес. Иш чарада президент мыйзамдуулукту чыңдоодо сиңирген эмгеги жана сот органдарындагы көп жылдык үзүрлүү иши үчүн судьяларга, сот системасынын ардагерлерине жана кызматкерлерине мамлекеттик сыйлыктардын ээнчүлүү сааттарын тапшырды. Аталган тармакта 20 жылдан ашык эмгектенген Нургүл Сатыбалдиева Кыргыз Республикасынан эмгек сиңирген юристи ардактуу наамын алды. Жоопкерчиликти сезип, ак кызмат кылсаң акыбети кайтат деген судья сыйлыкка татыктуу болуш үчүн тажрыйба керектигин белгилейт. Мен айтарым деген бир кумалак, бир карым майды сиртет дегендей, андай жок деп айтсам калп айткан болом да. Андайлар бар, сиздер да түшүнсөңөр деп айтар элем да. Биздин ордубуздан туруп, ордубузга отуруп, суроо берип чыгып кеткичекти кыймыл аракетибиздин баары мыйзамда жазылган. Эгерде бизге сын айта турган болсо, ошол мыйзамды алар дагы сындоочулар да билиши керек. Эгер мыйзамды бузуп аткан болсоң, анан туура эмес десе болот. Кандай болгон күндө да жарандар ак эмгек, адилеттүүлүк менен татыктуу из калтыруулар абзел. Айрыкча судьялар эмгектенген жер калыстыктын бийлиги бекем орногон, чындык дайыма жашаган чөйрө болушу керек. Айпери Самат кызы, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.